Зулпукар Ормонов элге эмгеги сиңген өмүрүн кызматка арнаган инсан. Ал 1928 жылы 1 январда Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Кеңеш колхозунда жарык дүйнөгө келген. Кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулуп, жаштайынан эле турмуштун оорчулугун көрүп өскөн. Балалык чагы согуш жылдарына туш келип, агасынын колунда чоңойгон. Зулпукардын атасы менин атам экөө бир тууган, экөөбүз эки бир тууганын балдары болгонбуз. Ормонон өтүп кетип, анан Зулпукар акам 6 жашында атамдын колунда калып, атам тарбиялап, окутуп, неткен тарбиялаган бала кезинен атам окутту, Жалал-Абад деген жакка барып, окуйт эле барып келип атам, акам. Окуп, Жалал-Абадка барып келип окуп жүрүп, окууларын бүтүрүп, анан кийин колхоз убагы эле табылчы болгондон башталган. Бала кезден табылчы болуп жүрүп, анан секин окуусу уланып, секин өзүнүн иштери алдыга кетип жүрүп, анан акам алдыга ынтылып, анан иштери көбөйүп калды. Машина жок. Мынантип калтадан апамды курган малда папке жок, сумкаңар жок. Бөздөн көрпөгө чечеп кылгандай эле бөздөн калта кылып солдаттарга ham жөнөтөт эле. Акам ham ушундай бөздөн калта кылып кийимдерин салып, нампандарын салып апам. Базар күнү келет, кайра кетет. Суббота күнү кеч келет да, базар күнү кетет. Жөө, мына Жалал-Абадка жөө барып, жөө келип окуган акам. Анан дагы базар суббота күн болгондо акам келет деп күтөт элем. Бир үйдө экөөбүз эле чоңойгонбуз да. Эмгек жолун эрте баштаган Зулпукар Ормонов уюштуруучулук жөндөмү менен Өзгөн совхозунда алгач бөлүм башчы, андан кийин жетекчи болуп көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. 10 жыл управляющий болдум. Управляющий өтө мүнөздүү, жакшы, кичипейил, иш билди адам эле. Биздин айылдан барып келиш жолу өзү эле бир 15-20 километр эле. Шуга күнү дебей барып келип иштеп жүрдүм. Жетекчи көп, бирок из калтырган устат аз. Ал адамдарды иштеткен жок, аларды өстүрдү. Анын жанында жүргөндөр кызматты эмес, адам болууну үйрөнүштү. Ормонов Зулпукар адамдын мындай жөнөкөйлүгү, ошол эле учурда тажрыйбасын жаштарга үйрөткөндүгү, ишти талап кылгандыгы, мындай жакшы сапаттарын алып көрүп жүргөмүн да. Жаштарды сүрөп өстүрүүгө аракет кылышкан, ошо комсомолдук бригада болот эле. Ошол бригададан партияга даярдашат эле, окууга жөнөтүшөт эле, келгендерди жаш кадр деп үйрөтүшөт эле. Кээ бир адамдар бул дүйнөгө жөн эле жашап өтүш үчүн келбейт, алар из калтыруу үчүн келет. Элдин эсинде кала турган, жүрөктө жашай турган өмүр сүрүү үчүн келет. Мына ушундай тагдыр ээлеринин бири Зулпукар Ормонов. Бул кишинин Өзгөн совхозунда эле эмес, Өзгөн райондук деңгээлде бул кишинин салымы өтө зор болгон, чоң болгон. Биздин ошол Кеңеш Кызыл-Кырман айылынын көчөсүнө биринчи Ормонов Зулпукар атындагы көчө деп туруп атын көчөгө койгонбуз. Кийин анан ойлонуп отуруп, биргелешип, анан эң жакшы болот, стадионго койдурталык деп шаардык кеңештин депутаттарын чогултуп, аксакалдар кеңешин, райондогу аксакалдар кеңеши чогулуп, баары бир мендикте кол көтөрүп, колдоп, ошо кишинин атына коюлду. Мына стадион өзүңөр көргөндөй кандай жогорку деңгээлдеги стадионго айланды. Ал карапайым элдин арасынан чыккан, бирок карапайым бойдон калбай элдин уулу боло алды. Элдин шаардык депутаттардын колдоосу менен Өзгөн райондук борбордук стадионго аты ыйгарылды. Биз ойлойбуз, ушул аты ыйгарууда жаңылышкан жок. Себеби бул киши ошол атка татыктуу, айылыбызда ошол мезгилинде, союз мезгилинде жогорку билимдүү болгон, көптөгөн мамлекет үчүн иштерди аткарган, өзүнөн кичүүлөргө үлгүлүү адамдардын бири болгон деп эсептейбиз. Жашоонун ооругун эрте сезип, эмгектин даамын жаштайынан тарткан, анын балалыгы тартыштыкта өттү, бирок жүрөгү бай эле, үмүтү чоң болчу. Эң башкысы элге кызмат кылсам деген тилеги күчтүү болчу. Мен атам ушу Союз убагында
жетекчи кызматта иштеп калгандыктан биз жаш кезибизде атам көрчү деле эмеспиз. Негизги тарбияны биз 8 бир тууган бардыгыбызга апам берди деп койсом болот. Бирок атам ушул колу бошогондо келгенде кандайсыңар деп бир сурап койгону бизге жетиштүү болчу. Мындай сыртынан сүрдүү көрүнгөнү менен биз кийим билдик. Ушундай конкурска катышып, Атай Огонбаевдин эсимде деген ырын ырдап биринчи орунду алган экен. Өмүрүнүн ар бир күнү күрөш болду. Жакшы жашоо үчүн эмес, элдин жашоосу татыктуу болушу үчүн күрөштү. Анын артында байлык калган жок, бирок андан да баалуу нерсе элдин ыраазычылыгы калды. Bu adamlar hakiki komünist, hakiki aşırı patriot Orusça aytganda. Haligi Kırgızca aytganda çıkan Kırgız'da işleydigan adamlar meşler bo'lgan ekan. Hakiki komünist olup nimalarda elde hakkıdan, başkasından yana bitta yeri yani ko'p yerda aytmay tashlab ketyapman qisqartirib yana. Şu adamı halal pak işlegenini ko'rib turmay havas qilardim. Mana Xudoga shukr bizam bu tashna qilib. Bitta narsani sapqo'ziga tortib olib, men maqa burib qo'ya qolay. Yeb qo'ya qolay. Demagan ekan shular. Menda o'ylasam, kommunist diyor. Бүгүнкү күндө анын ысмы жөн эле айтылбайт. Иш менен элдин жүрөгүндө жашайт. Бул элдин ыраазычылыгы, бул уулдардын атасына болгон таазими. Эми өмүрү кыска экен, 63 жашында өтүп кетти. Биз ошол атамдын элесине арналган ушул турнирди сол спорт оюндарын да өткөрүп келебиз. Мына райондун волейбол командасы республикада алдыңкы орунга чыга баштады. Мына биздин Өзгөн футбол командасы жогорку лигада ойноп атат. Бул мени кубандырат. Ордодон биздикилер жеңишке жетишип жүрүшөт. Шунун бардыгы ошол жылыга өткөн турнирдин натыйжасы деп билем. Өзгөн районунда бүгүн да өзгөчө мааниге ээ иш-чара өтүп, ага жогорку кеңештин төрагасы баш болгон бир катар депутаттар жана мурдагы эл өкүлдөрү катышып, маркумдун эмгегине жогору баа беришти. Өткөн жылы эле ушул жерде Өзгөндө капиталдык фонддон түзөөдөн өткөн жогорку кеңештин депутаты Улукбек Зулкар Шормоновдун атасына урматына аталган спорттук комплексти ачылганда мен да ушул жерде болдум эле. Бул жок гана объект эмес, бул улуу муундун эмгегине, эстелигине, өз тамырына болгон урматтын белгиси. Бул татыктуу уул кандай болушу керектигинин мисалы, үлгүсү. Ал өзүнүн урматтуу атасына гана эмес, элинин кичим экенинде татыктуу уулу. Мындай иштер терең мааниге ээ деп ойлоймун. Келгендерди маанайы жогору көтөрүлүп, турнирди 22 жылдан бери өткөрүп, адатка айланткан уулу жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормоновду алкап турушту. Жаратканын майрамдары аябай жакшы жүрөм болуп эсептелет. Атанын баласы деген ушундай болсо керек. Атасынын атын чыгарган Улукбек Ормоновдой балдарды ата-энелер тарбияласа абдан жакшы болот. Ушинтип Зулкар деген атасынын атын ааламга көкөлөтүп, жыл сайын кайталап, жыл сайын ушуну белгилегенине мен чоң рахмат айтам.